Сиз мына декабрь айында министрликке келип атканда эч кандай свет өчүрүү болбойт, даярдык бар, жоопкерчиликке толук мойнума алам дегенсиз. Ушу сөзүңүзгө жооп бериңизчи, эми кандай болуп атат бүгүнкү күнү светтин өчкөнүнө? Мен жоопкерчиликтен качпайм, жоопкерчиликти туура айтасыз, мен мойнума алып келгем бияка келатканда энергия секторуга. Бирок бүгүнкү кырдаал бул биздин даярдыктын эмес, бүгүнкү кырдаал генерация маселеси. Мен генерация бир КЭСти 3 айда куруп бүтө албайм эч качан, малый КЭС да кура албайм мындайча айтканда. Бирок бүгүнкү күндөгү болгон биздин оборудование, мен ошол жоопкерчилик алып келген оборудование 100% эмес, 110%ке чейин иштеп атат. Толук даярбыз деп айткансыз да. Толук даярбыз. Мисалы үчүн ар бир жерде мына азыр мисал кылып кетсек болот, авариялык өчүрүүлөрдөн тышкары биз толук даярбыз деген. Бирок мынчалык потребление, мисал алсак жанагы майлуу суудагы суу жоктугун, мисал алсак жана газдын давлениясы түшүп каларын, аны мындайча айтканда биз эсепке эч качан алган эмеспиз. Алган күнү дагы биздин генерация, мен жана айтып кеттим, 3360 мегаваттын тегерегинде андан ашык электр энергияны кошуна мамлекеттен алып келген күнү дагы бизге жетпейт. 20 миллион 500 киловатт саатка көбүрөөк колдонуп атабыз. Мына бүгүнкү күнү 2021 жылы сиздерге бюджеттен энергетика тармагына 6,4 миллиард сом, 2022 жылы 15,6 миллиардтан сом ашык акча бөлүнүп турат да, бюджеттен силерге жыл сайын акча бөлүнүп турат. Мына ушуларды мындай бир жакшы жакка колдонбойсуздар да эч качанчы. Элдер төлөп атат, 700 киловаттан өткөндөн кийин 2 сом 16 тыйындан, коммерческийлер 5 сомдон төлөп атат. Элдер төлөбөй койгон жок. А бирок ошого карабастан сиздер жылда эле ушул маселени көтөрөсүз. Сиз айттыңыз 2009 жылдан баштап. 2009 жылы ошо Ширшов менен сиз иштеп атканда ушундай кайталанганда свет өчүрүүлөр. Андан кийинки келген бийликте бул маселе токтогон. Мына сиз кайра министр болуп келдиңиз, Ширшовдун малындагы, ошо малдагы. Кайра ушул нерсе кайталанып атат. Ширшов менен жолуккан маселеңиз боюнча канчалык кече жакында жолугуп интернеттерде жүрөт, канчалык чындык ушул? Сиз айтып аткан Ширшов боюнча бул 10 жылдан мурунку сүрөт, мындайча айтканда, ошол сүрөттү чыгарып коюшкан. Мен 2009 жылы дагы туура айтып атасыз, ошондой маловодье убагында 2009 жылы түнкү саат 12ден 6га чейин ограничение кирген. Бизде эмне эң бир көйгөй ушул нерсе болуп атат да. Бүгүнкү күнү тестти башкарып, тестти аварияга учураткан адамды бүгүнкү күнү жумушка койдуңуз. 2009 жылдары светти өчүргөн министрди кайра сизди алып келип ордого койду. Эң биз мына 30 жылдан бери мына ушу мамлекетке зыян келтирген адамдар кайра келип жумушка келгенден келип атат да, ушунун баардыгычы. Сиз жана 2009 свет өчүргөн маселеге кайра эле ошо келип атасыз. Эмне үчүн сиздерден кийин 2010 жылдан кийин бул нерсе сиз келгенге чейин ушундай нерсе болгон жок? Ушуга жооп бериңизчи. Быйылкыдай суук 27 градуска чейин. Суук болуп эле жүргөн бардык жерде эле. Мындай суук болгон эмес. Экинчиден, өзүңөр билесиңер, 5 жылда бир маловодье кайталанат. Былтыркы маловодьядан, мисалы үчүн, быйылкы жылга караганда 1 миллиард 430 миң куб суу эле көбүрөөк бизде. Азыр биз ошол сууну колдонуп атабыз. Жоопкерчиликти алып бир адам келип иштеш керек. Жоопкерчиликти алып иштейм деген адам бүгүнкү күндө жок эсе. Менин ордума мен даярмын. Мен бул креслого кармалбайм. Менин ордума бирөө мен ушул акыбалдан чыгарып кетем, иштеп кетем деп келсе, мен бошотуп берем. Эч кандай маселе жок. Кармалбай эле силерди жоопко тартыш керек.